беттеши анда Кант командасы Шам командасын кабыл алган турат. Кант жана соңку беттешинде Алай командасына 2-5 эсебинде жеңилип калган. Мына ошондо күнчөлүктү жок. Топ көзөмөлү Кант командасында. Эми гана сокку жана гол. Кадырбек уулу Ислам сокку менен жыйынтыктады. Кадырбек уулу Ислам алгачкы голдун автору. Кант Шам эсеп сандары 1-0. Кант сокку бар жана Пензаев. Жеңишбек. Сокку бар жана гол. Замирбеков Жеңишбек экинчи голдун албай калды. Чындыгында өтө кубаттуу сокку болду. Сапарбеков канчалык Шабданбек уулудан пас жана бош калган дарбаза чабууга чыгуу аракет бар жана сокку узатса болот. Узатылган сокку Пензаев. Кант ойчулары жана эми гана бул жерде Шам ойчулары даяр эмес болуп ачты. Чындыгында голдун автору Алибек Нурдөлөтов 20. Сокку бар жана гол. Бул жерде жыйынтыгында ошентип эсеп сандары 4-0 айланды. Кант жана Шам командасын экинчи 20 ортон бөлүктө топ жоготуу жана чабуулга гол. Бул жерден Шам командасы эсеп сан өзү жалгыз чыгып барган. Коргоочулар негедир анын артынан жетишкен эмес. Жыйынтыгында 4. Кадырбек уулу Ислам өнөктөшүнө пас жана сокку бар гол. Мелисбек уулу Азамат оң капталдан кирип барган чабуул жыйынтыгында ийгиликтүү болду. Ошентип азыр кирип баруу бар бул жерде. Сокку жана гол. Жалилов Марсель Шам командасынын оюнчусу 14-чы 5-2. Баскетбол спортундагыдай эле жеңилген жок бул жерде. Бир катар мүмкүнчүлүктөр бар эле. Эми гана бул жерде гол жаралды. Кант командасы алтын. Бул жерде Мелисбек уулу же болбосо Рахмат Саакбаевден сокку бар жана гол. Саакбаев Кудайберген ошентип эсеп сандарын 7 сокку узатуу жана дарбазачы азыр байкабай калды Айтор. Абакиров жана дээрлик бул жерде нөлдүк бурчтан болсо бардыгы жөнөкөй эмес голдор болууда. Буга чейинки экинчи голдагы Жалилов. Контр чабуул Кадырбек уулу пас жана гол. Голдун туура позиция жана гол. Рахманкулов күндүк оюндар. Абакиров бул жерден гол. Бошоңдукка жол берип коюшту. Кант оюнчулары да. Эми 8 Беков топ менен бош калган дарбаза жана гол. Кант командасы 22 секунд убакыт калды. Беков бул беттеш соңуна келип жетти. Дал ошондой финалдык кычкырык. Кант Шам эсеп сандары 9-4.